КТРК Спорт телеканалында майрамдык арена берүүсү уланууда. Кызматыңыздарда дагы болсо Кубан Жумайбидинов. Урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыда биз 2021 жылдын эң мыкты футболчусу Альмардан Шукуров менен маек курабыз. Альмардан, кандай? Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Биринчиден куттуктайм. Жакында эле Кыргыз футбол союзу жылдын мыктыларын аныктады. Футбол чөйрөсүндө жана жылдын эң мыкты футболчусу деген наам сага буйруду. Ошол наамга талапкер болгондо жеңем деген ишенимдер бар беле, анан сыйлык алгандан кийин кандай эмоциялар болду? Мен оюмча бул мыкты футболчуну алыш бардык футболчу үчүн бир мындай кыял, мечта деп ойлойм. Бирок менде өзүмдө мындай койгон максатта мындай нерсе жок болчу. Койгон максаттарым башка нерсе болчу. Бирок ушуга да шүгүр, Кудай берген үчүн шүгүр дейм. Албетте бул жөн гана башталыш деген ойдобуз. Буюрса мындан дагы бийиктиктерди багындырасың деп ниет кылалы. 2021 жыл мына аяктады. Сезон алдында 2021 жылдын башында өзүңө кандай максаттарды койгонсуң, анан ошол максаттарыңа жеттиңби? Ооба, максаттарды койгом. Жеттим десем деле болот, бирок жетпеген нерселер да болду. Бирок ошол нерселер мага кандайдыр бир мындай стимул сыяктуу нерсе болот да. Эмки жылы буюрса бул максаттарымды аткарам деген ишеничтемин. Неман футбол клубунда оюн алып бардың бул сезондо, жана сезонго кандай баа бересиң? Жалпы бул Неман командасы кандай ойноду жана өзүң бул сезондо өзүңө канча деген баа бересиң? Мен оюмча Неман менен биринчи кругда жаман ойнодук десем болот. Индивидуально өзүм деле жакшы оюндарым да болду, жаман оюндарым да болду, неудачный нерселер да болду да. Бирок экинчи круг жакшы өттү десем болот. Биринчи кругда аз очко алып калдык команда менен. Ошон үчүн биринчи кругдан кийин вывод кылып, жакшы иштеп, өзүбүздүн уровенибизге келдим десем болот да экинчи кругда. Команда сезон алдында кандай максат койду эле, ошол максатка жеттиби? Мындай чемпионство деген деле максат болгон жок. Просто мындай болельщиктерди кубандырыш, анан канча болсо жогорку место алыш болчу да. Неман командасында лидер десек болот, себеби ноябрь айында эң мыкты футболчу болуп табылды Неманда. Ошол эле учурда быйылкы сезондо Неман үчүн эң көп оюн өткөргөн 5 футболчунун катарындасың. Жалпысынан эле ошо Неман командасында атмосфера кандай? Ошол командада сени лидер десек болобу же командада дагы башка лидерлер барбы? Команда Неман аябай жакшы команда, оюнчулар дагы мындай жогорку деңгээлдеги оюнчулар десем болот. Анткени жаш оюнчулар аз, ал жерде составда эң жаш мен ойнойм. Дагы бир ошо лимит деген бар, ал жерде бир лимит ойнойт. Ошол 21 жашка чейинки оюнчу. Калгандары болсо 29-30 жаштан өйдө да. Менден башка лидерлер дагы жакшы оюнчулар бар. Эми негизги айырмачылыкты айталы. Кыргызстанда дагы буга чейин ойноп келдиң, Түркияда ойнодуң. Беларусь футболунун өзгөчөлүгү эмнеде экен? Ал жакта машыгуунун деңгээли канчалык айырма бар? Ал жакта көбүнчө физический футбол десем болот. Турцияда да күчтүү болчу, темп, уровень дагы, условиялар да жакшыраак болчу, бирок Белоруссия Кыргызстанга караганда кичине жакшыраак десем деле болот да. Эмнеси менен жакшы? Кандай өзгөчөлүктөрү бар экен? Ошол машыгууда болобу же башка жагынан? Жок, машыгуу бирдей эле деп ойлойм. Просто оюнчулардын деңгээли башка окшойт. Анан условия, футболго көз караштары адамдардын, анан ошо спонсорлордун кичине башкачараак да. Спонсорлор көбүрөөк футболду мындай современныйраак кичине карашат да футболду. Негизинен Неман клубу менен 3 жылга келишим түзгөнсүң, анан алдыда мына сезон жыйынтыкталды. Кийинки жылы 2022 жылы Альмардан Шукуров кайсыл клубда ойнойт же Неманда калабы? 3 жылга түзгөм, азыр контрагымда 2 жыл калды Неман менен. Азырынча официалдуу эчтеке жок. Азырынча Немандамын. Бирок баардыгы болуп кетиши мүмкүн да, башка жакка кетишим да мүмкүн, калышым да мүмкүн. Бирок негизги максатым азыркы жашта бир 24-25 жашка чейин мен кайка барбайын, 90 мүнөт ойногум келет да, ошол максатта азыр.
акча же башка күчтүү командага деген максатым жок. Азыркы главный максатым, эң башкы максатым 90 мүнөт ойнош, көп ойнош. Демек башка мисалы күчтүү дебесек дагы мисалы Россиянын бир орто зар командасына барып, ал жакта алмашууда отургуң келбейт. Жок. Демек негизги максатың ойнош керек. Мисалы кайсыл бир чемпионаттарда ошол сага болгон кызыгуулар буга чейин оюндарына келип көргөн учурлар болду. Болжолдуу түрдө кайсыл чемпионаттарга да көрүп калышыбыз мүмкүн? Ошол Казакстан, Польшадан келди деп уккам, бирок мага эч ким айткан жок. Ошол клубтагы адамдар айтты, келип көрүп кетишти деп. Дагы Казакстан, Польша, ошол клубтардан, ошол өлкөлөрдөн уккам. Казакстан, Польша дегенде кайсыны көбүрөөк тандайсың? Кайсыл чемпионат приоритеттүү? Польша окшойт. Польша. Бирок официалдуу пока эчтеке жок. Эми Айнмардан келди улуттук курама команданын оюндары жөнүндө да сөз кылалы. Быйыл жайында жакшы билебиз, дүйнө чемпионатында тандап алуу баскычынын акыркы оюндары болду. Жайында андан соң достук беттештер болду. Ошол тандап алуу, Японияда болгон тандап алуу баскычындагы оюндарга токтолсок. Биринчи оюнда Монголияга бул сенсация утулуп калдык. Ошол учурда команда эмне себептен утулуп калды? Психологиялык жактан даяр болбой калдыбы? Ал жактан менимче ошо психологиялык жактан да даяр болбой калдык. Физический жактан дагы, тактический жактан дагы даяр эмес болчук деп ойлойм. Анткени Японияга чейин Бишкекте 2 күн тренировка кылдык. Японияга барганда бизде 2 күн, 3 күн тренировка кылдырышкан жок. Карантин деп гостиницада тренировка кылдык, отелде. Канча бир тренировка кылдык, перед игровой, анан оюнга чыктык. Ал жактан да кичине жаман болуп калды деп ойлойм да. Ошон үчүн утулуп калдык десем болот. Бирок ал биз үчүн кандайдыр бир эме отмазка болбош керек да. Бардык ката бизде да. Анан ошол аз убакыттын ичинде эле кийинки оюнда Мьянманы ийри эсепте уттук. Бул жерде эмне көп таасир берди? Ушул утулуп калгандан кийин бир жинденип кийинки оюнда бир чоң бир мотивация менен чыктыңыздарбы же эмне? Эки оюндун арасында арачылык бир 2-3 күн болду. Мотивация дагы болду десем болот. Утулгандан кийин уже утулбаш керек болчу. Мьянмага же ничья дагы болбойт болчу да. Монголия менен болгон каталарда тренер менен разбор кылып, Мьянма менен жакшы чыктык десем болот да. Ошон үчүн негизинен ошол күчтүү атаандаш менен ойногондо дагы бул оюнчулар бир тажрыйба топтойт деп айтылат да. Анан Япония менен ушул акыркы 3-чү оюн Япония менен болду. Япония менен ойногондо кандай бир тажрыйба топтой алдыңбы? Япониянын футболчулары чындап күчтүү экен? Күчтүү десем болот. Мен Монголия менен ойнодум, Мьянма менен ойнодум ошо Японияда. Ошо оюндардан кийин өзүмдү мындай жакшы формада, мындай күчтүү сездим да. Бирок Япония менен оюндан кийин келип өтүп өзүм ойлондум да, дагы иштеш керек экен депчи, бар экен кайсы жерге өсүш деп. Ошон үчүн менин оюмча ушундай көп күчтүү командалар менен ойносок, канча көп ойносок ошончо бизге пайда деп ойлойм да. Ошон үчүн тажрыйба жыйнадым десем болот да Япониядан кийин. Сентябрда Бишкекте Кыргызстан 2 достук беттеш өткөрүп бир жакшы жыйынтыктарды көрсөттү. Бирок андан кийин ноябрда Бахрейн менен болгон беттеште жеңил узасын тартып калды. Ошондон кийин бир аз көрөрмандардын бир аз көңүлү түштү десек болот. Бахрейн деле Кыргызстандын бир деңгээлиндеги курама десек болот. Анан эмне себептен ошол акыркы оюнда ийгилик Кыргызстан тарапка жылмайган жок? Анысын билбей эткем, балким физический жактан уже конец сезона болуп кичине чарчап калдык десем болот. Мен оюмча утуш керек болчу Бахрейнде, бирок аз товарищеский оюн. Биз официалдуу Азияга тандоо группасына даярданып атабыз. Тренер дагы кичине башкачараак тактика кылып көрүп атат. Жаңы оюнчуларды көрүп атат. Ошон үчүн бул нерсе мындай нормально деп ойлойм да. Утулуш, жеңиш эң башкысы Азияда жеңип алсак эле болду. Азия кубогуна тандап алуу чучулагы февраль айында өтөт экен. Ал жакта ошол 24 команда 6 тайпага бөлүнүп 4-4төн. Күчтүү командалар бар, албетте Өзбекстан бар. Сиз ошол чемпионатта
тандап алуу мелдешинде кайсыл курамалар менен беттеш өткөрүүдөн баш тартмаксыз? Баш тартмакмын. Бүт бар менен ойногум келет, күчтүүлөр менен ойногум келет. Кызыктуу болмок деп ойлойм. Өзбекстан биздин группада болгондо же дагы башка күчтүү командалар, бир команда болуп, анан ошолор менен ойносом деп. Бирок эгер күчтүү болсо, Кыргызстандын кийинки баскычка чыгуу мүмкүнчүлүгү канчалык? Ал жактан да маселе жаралбайбы? Менин оюмча, мен өзүмө ишенем, командага ишенем, тренерлерге ишенем. Буюрса чыгабыз деп ойлойм. Ийгилик каалайбыз, албетте Кыргызстанда буюрса сөзсүз түрдө күтөт. Мына 2019 жылы Кыргызстан биринчи жолу Азия кубогуна катышкан. Эми 4 жылдан кийин 2023 жылы дагы буюрса Кыргызстанды ошол Азия кубогунан көрмөндүк кылабыз деген ниетте турабыз. Эми мына Белоруссиядагы ошол агент менен иш алып барарыңызды билебиз. Негизинен Неман клубу бул кыргыз футболчулары үчүн андан ары профессионалдык деңгээлде өсүшкө бир жакшы трамплин болуп жатат. Учурда ошол сиздин агентиңиз да Кыргызстандын кайсыл оюнчулары менен иштешип жатат? Ошол негизинен эле Кыргызстанда кыргыз футболчуларында мүмкүнчүлүк барбы? Ооба, менин оюмча биздин жаштарда көп эле жакшы оюнчулар. Ошо менен иштеген агенттер дагы бир-эки оюнчуну алып баргысы келет Белоруссияга. Болуп калат деген ишеничтемин жакын арада же эмки жылы. Негизинен ошо кыргыз премьер лигасына кээ бир оюндарын көрүп, көз салып турасызбы? Ооба, бүт эле оюндарды көргөнгө аракет кылам. Көбүнчө Абдышат ага белет этем. Быйыл чемпионство алат деген ойдо болчумун, буюрса эмки жылы. Чындап Абдышат атанын оюну көпчүлүк нейтралдуу көрөрмандарды өзүнө бурдурду окшойт. Себеби дегенде чет өлкөлүк Кадис машыктырат, команда ошол чабуулга үмүт алган оюндарды өткөрүүдө лигадагы эң көп гол киргизген команда ошол эле кезде алдыңкы 3 бомбардир тең ушул Абдышат атадан. Ошол эле Абдышат атадан жалпы эле кыргыз премьер лигасына башка клубтардын ичинен кайсыл оюнчулар баса белгилеп Европада ойносо мүмкүнчүлүк бар деп айта аласың? Көп жакшы оюнчулар, бирок Абдышатадан десем, бул ошо сиз айткан 3 оюнчу. Эрбол Атабаев жакшы ортодо, Заиштада Камалдин Ташиев деген бар. Оюмча ошолор ойномок деген ойдомун да. Улуттук курамага Гүлжигит Талыкулов менен Альмардан Шүкүров чакыруу алгандан кийин дароо негизги курамга өтүүгө жакшы бир мүмкүнчүлүк болуп кетти да. Ал эми кийинки Атай Жумашев, Мирбек Ахматалиевдер чакыруу алган менен ошол негизги курамга кире албай жатат да. Ошол буга кандай көз карашта, эмне жетишпей жатат деп ойлойсуздар? Сиздер ошо Гүлжигит экөөңүздөр курамга тез аралашып кеттиңиздер, эмне себептен жана азыркы оюнчулар эмнеге аралаша албай жатат? Мен деле бир 3 оюн, 3 сбор заменадан чыктым. Балким тренердин тактикасына туура эмес келип атышат. Менин оюмча эмки сборлор балким стартта да чыгып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бардыгына ишенем, ойноп кетет деген ойдомун. Тактика деп калдыңыз. Негизи тактика ошо өтө маанилүү ролду ойнойт. Себеби дегенде канчалык футболчу жакшы болбосун, эгерде ошол команданын тактикасына, машыктыруучунун тактикасына туура келбесе, ал командага кереги жок болуп калышы мүмкүн. Сизде дагы ошол башка клубка өтөр алдында машыктыруучу менен атайын сүйлөшүп, команда кандай оюн алып барат, ошону карап, андан соң өтөсүзбү? Мисалы, Неман клубуна өтөрдө кандай машыктыруучу менен сүйлөшүүлөр болду эле? Неман клубунун оюну мага туура келеби деген суроо болду эле сизде? Жок, андай суроо деле болгон жок. Мен просмотрго баргам, ошол жерде биринчи күнү эле тренер айткан, сен мага керексиң, каласың деп. Ошон үчүн тренер мага ишенгенде, өзүнүн тактикасына туура көргөн, ошон үчүн ойноп кеттим десем болот да. Бирок сиз айткандай, ар тренердин тактикасы ар башка. Тренерлер өзүнө карата оюнчуларды алгысы келет. Ошол нерсе дагы мындай башка ролду аткарат десем болот да. Негизи сиз ошол бардык, мисалы, тактиканын алдында ойной бересизби? Ошол жаңы нерселерге батып көнүшүп кетесизби же андай нерседен алыссызбы? Сизге негизи кандай футбол сизге жакыныраак? Кандай тактика? Мага тактика пас ойногон жагат, мага көбүнчө. Бирок тренер кандай
ар бир оюнда ар башка коюшу мүмкүн да тренерча. Тренер кандай задача койсо оюнчуга же мага мен ошону аткарганга аракет кылам. Мен өз оюмча мен аябай мындай тез кабыл алам да ошол нерсе дагы плюс деп ойлойм да мен үчүн. Эми Айылмардан сага эркин микрофон берели. Жалпы элге кайрылсаң болот. Эң биринчиден сиздерди бүгүнкү туулган күнүңүздөр менен куттуктайм. КТРК спортто кыргыз элинин агаларым чынден соолук, ар бир үй бүлөгө токчулук, молчулук каалайм. 2022 жыл берекелүү жылдарың болсун. Оорулардан алыс, жакшылыктарга жакын жылдардан болсун. Буюрса баары жакшы болот деген үмүттөмүн Кыргызстан үчүн. Айтканыңыз келсин, ошондой эле футбол көрман үчүн кошумчалык коелу. Буюрса Кыргызстан тандап алуу баскычынан ийгиликтүү өтүп, Азия кубогуна жолдомо алсын. Сизге ийгилик, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин эфирде 2021 жылы Кыргызстандын мыкты футболчусу аталган Айылмардан Шүкүров болду. Ал эми бул берүүнү алып баруучу мен Кубан Жумамединов. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча сак саламатта калыңыздар.